Өткөнгө өкүнбө, кеткенге кейиби. Башың муштап кылсаң дагы жандалбас, кайгы сага жоготконуң кайтарбас. Өткөн ишке өкүнүп, бүгүнкүңдү унутпа. Суу артка акпайт, өткөн күн келбейт кайра. Эгер күнөө ишиңе өкүнсөң сага пайда, ага өкүнүп тообо кылып, кайра кайталап оого убада бер. Ал эми дүйнө ишине кайгырып кереги жок. Ага убактың коройт, ден соолугуң бузулат. Өтүп кеткен ишке акылсыздар өкүнөт. Кайра оңдоого мүмкүн болбогон ишке кайгырганда эмне пайда? Андан көрө мындан аркы жашооңду ката кетирбөөгө тырыш. Турмуш өзү мугалим. Кемчиликтериңди турмуш оңдоп түзөйт. Турмуштан сабак албаган адам бир жолу түшкөн анга экинчи жолу дагы кулайт. Хадисте ыймандуу адам бир жыланга 2 жолу чактырбайт деп айтылат. Бир жолу кетирген кемчилигин кайра кайталоо ыймандуу адамга тиешелүү сыпат эмес деген маани. Бул дүйнө ишине да, акырет ишине да тиешелүү. Турмушта кемчилик кетирбеген, жаңылбаган адам болбойт. Өткөн ишке өкүнө берсең, жашооң оорлой берет. Өткөн өттү, аны унут. Келечегиңе ишенимдүү кадам ташта. Жүзүңдөгү кайгыны муздак суу менен жууп, кубанычтын сүлгүсү менен аарчы. Жалкоолук күнөөгө түртөт. Эже карындашым, бош отура көрбөгүн. Боштук менен жаштык кошулса күнөө башталат. Үйүң сенин ишканаң, үйүң сенин мечитиң, үйүң сенин жашооң. Идиш жуугандан, төшөк жыйнагандан, үйдү тазалагандан тажадым дей көрбө. Мусулман аялдын бактысы үйүнүн төрүндө. Бактысын көчөдөн издегендер эгерим бактылуу болгон эмес. Сен азыр эле жыйнаган жерди там-туң баскан балаң кайра чачып турганы сенин бактың. Кайра жыйнап кой, ал кайра чачсын. Эч качан ачууланба, кайгырба. Балаңа ачуң келгенде башка жерде баланын ыйына, жытына зар болуп, жыйнаганын 1000 жолу чачса, 1000 жолу жыйнаганга даяр турган, жараткан эне болуп бактысынан кур калтырган аялдар да бар экенин эсте. Жалкоолор гана зеригет, жалкоолор гана кылаарга иш таппайт. Жалкоолук жүрөктү өлтүрөт, убакытты күйгүзөт. Намаз оку, Куран оку, пайдалуу китептерди оку, кошунаң, курбуларың менен пайдалуу сүйлөш. Ушакка, жалганга убактыңды кетирбе. Күйөөңдүн, балдарыңдын байпак шымын кара, жыртыгын жама, түшүп калган топчусун када. Чыныгы мусулман аял үйүндө байпак жууса да, андан бакыттын жытын сезет. Биз качан элге окшоп жакшы жашайбыз? Биз качан элге окшоп жакшы жашайбыз? Ушул сөздүн айынан далай үй бүлө бузулуп, далай адам бактысынан ажырайт. Көп аялдар бул сөздөр эркектерге канчалык катуу тиерин билбей төңдөнөт. Мынтип жединден, же салттан кабары жок, бирөөлөр айтса мейли эле. Өкүнүчтүүсү муну угуп жаткандар менин диндеш жана улутташ бир туугандарым. О менин Аллахтын бар жана бир экенине ишенген эжем жана карындашым. Элдин жашоосу тээ адам ата, обойн энеден бери эле окшош эмес, кыямат кайым болгончо окшошпойт дагы. Деги сен эл деп кимди айтып жатасың? Качан биз элге окшоп жакшы жашайбыз деп айтуудан мурда сыртка бир көз жүгүртүп алчы. Тигинде заңгыраган 4 кабат оорукана. Сыртынан карасаң кооз, ичинде көргүң келет, бирок Кудайым ага киргилик кылбасын. Сен айтып жаткан элдин бир бөлүгү ошондо. Эртеңки таңды көрбөсүнө ишеним арта албай жатса, турса Кудайдан ден соолук тилешет. Бири өзү тамактана албайт, бири заара ушата албайт, өзү дем ала албай, аппаратка муктаж болгондоручу. Эми өзүңө суроо бер, элден жакшы жашап жатасыңбы же жаманбы? Тегинде бийик дубалын тиккен зым менен курчап койгон төрмө, кабыргасы да, шыбы да бетондон тургузулган кара дубал. 2 кадам ары, 2 кадам бери басса, башы менен дубал сүзүп, эркиндикке зар болуп бирөөлөр отурат. Бири жаңы төрөлгөн перзентин көрө албайт, бири каза болгон атасына топурак сала албайт. Булар да сен айтып жаткан элдин бири. Эми өзүңө суроо бер.
Элден жакшы жашап жатасыңбы же жаманбы? Кечээ бир аял жол кырсыгына кабылып, 3 баласынан ажырап, өзү Кудайдын буйругу менен аман калыптыр. Интернеттен окудум деп өзүң айтпадыңбы? Атеги кошунаңчы күйөөсү чийдей 3 баласы жетим, өзүн жесир кылып, бул дүйнөнү таштап кете берди го. Андан аркы үйдөгү келин эмне үчүн 3 күндөн бери көрүнбөйт? Аны күйөөсү ичип келип көзү башын көгөртө салаптыр. Элден уялып сыртка чыга албай отурат экен. Баса, мүмкүн сен тиги 2 кабат үйү, 2 жол тандабас унаасы бар күркүлдөй эл деп жатсаң керек. Анын аялы ашказан ырагына чалдыкканын уктуңбу? Ага мындай үйдөн 10 болсо да арзыбайт, ал азыр 1 күн болсо да жашоону уксамайт. Мына сен айткан элдин жашоосу ушундай. Эми өзүңө суроо бер, элден жакшы жашап жатасыңбы же жаманбы? Тээ деңиздин ары жагында ачкалыктан адамдар кырылып жатат. Же тирүү, же өлүк эмес, ач-арык турганды кой, жөрмөлөп басар шайы жок миңдеген адам күн кечирип жатат. Арыктайм деп фитнеске жөнөгөндө ошолорду бир эстеп койсоң, ашыкчалык кылбас. Дүйнөдө турмуштан бактысын таппаган, укугу тепселген, курсагы тойбогон, күйөөсүнөн запкы жеген, балалуу боло албаган, айыкпас ооруга кабылган, кыскасы айта берсе түгөнгүс түрдүү көйгөйлүү аялдар бар. Сен айтып жаткан элдин жашоосу ушундай. Менин сүйүктүү эжем жана карындашым, сен миллиондогон аялдарга караганда жакшы жашап жатасың. Ошон үчүн биз качан элге окшоп жакшы жашайбыз дебей, эл качан бизге окшоп жакшы жашайт де. Сүйлөмдө эки эле сөздүн орду алмашышы мүмкүн, бирок жашооң түп тамырынан жакшы жагына өзгөргөнүн көзүң менен көрөсүң. Өзүңө берилген жакшылыкты эсепте. Таң атты, караңгылык сөрүлүп, алтын нур ааламды каптай баштады. Өзүңө берилген жакшылыкты эсепте. Таң атты, караңгылык сөрүлүп, алтын нур ааламды каптай баштады. Сенин алты саның аман, терезеден куюлган жарыкка жүзүңдү чайып ордуңдан турасың. Бүтүн жер бетинде таң ушинтип атат, бирок терезеден агылган жарык баарынын эле көңүлүн көтөрө бербейт. Сенин таңың менен алардын таңынын айырмасы эмнеде? Бирөөнү таң атты, бирок ал таңды көрбөдү. Бирөөнү таң атты, кечинде баласын кучактап жатты эле, эми анын жасатын кучактап отурат. Бирөөнү таң атты, кечинде энисинин кучагында жатты эле, ойгонсо жетим калыптыр. Бирөөнү таң атты, кечинде күлүп жайнап, маанай ачык эле, таңды ооруканада тосту. Бирөөнүн таңы таттуу уйкусун жакын жерде дүппеде жарылган бомбанын үнү бузду. Ушуларды ойло, Аллахтын сага берген жакшылыктарын сана. Көз, кулак, мурун, 2 кол, 2 бут, суу, аба, тамак-аш, тынчтык, бейпилдик, амандык, күйөө, бала, кыз, тууган урук, дагы сана. Санагың жетпейт. Аллах сага берген жакшылыктар эсепсиз. Буларды эстеп шүгүр де, тообо кыл, көңүлүңдү көтөр. Дүйнөдө сенден өткөн бактылуу адам болбосун. Аллахтын неаматтарын сана. Алдыга умтул, артка чегинбе. Максатың дайыма бийик болсун, дайыма бийиктикке умтул. Дөңгөлөктү дөбөгө түртүп чыгуу кандай кыйын, ал ылдыйга өзү эле түшөт. Турмуштун өрүнө чыгуу да жеңил эмес. Баштаган ишиңди ара жолго таштаба. Кумурскадай тырышчаак, мээнеткеч, сабырдуу бол. Күнөө ката кетирсең тообо кыл. Дагы күнөө кылсаң дагы тообо кыл. Куран жатта, унутуп калсаң 2, 3, 10 жолу кайра жатта, таштап койбо, чарчоону сезбе. Өмүр дене сыяктуу, кээде аны дарылап, кээде операция жасалат. Өмүр курулушка да окшош, аны оңдоп, бекемдеп, сырдап, кооздоп туруу кажет. Өмүр алдыга жылат, саат оң тарапка айланат. Максат тилектериңди да алдыга жылдыр. Кетенчиктебе. Күүлөнгөн жылкы аңдан жеңил каргыйт. Кетенчиктегени аңга кулап түшөт же өтө албай туруп калат. Турмуштун кандай бийик тосмосу болсо да ашып өт. Кандай бийик тоого туш келсең да төбөсүнө чык.
Тосмонун ар жагында ачык жол, тоонун ар жагында чексиз түздүк бар экенин унутпа. Жаратканга тобокел кыл, алдыга умтул, артка чегинбе. Алачыктагы ыйман ак сарайдагы күпүрлүктөн артык. Жаратканга ибадат кылып, 5 убак намазын окуп, 30 күн орозосун кармаган аял алачыкты турактап, кара суу ичип, кара нан жесе да бактылуу. Тиги 2 кабат ак сарайда жашап, түшкү тамагын башка, кечки тамагын башка кафеден буйрутма менен алдырып жеген, бирок Кудайын тааныбаган, ибадат дегенден түшүнүгү жок аял бакыттын даамын тата элек. Биз бакытты туура түшүнүшүбүз керек. Бакыт долларда же сомдо эмес. Норка шуба менен суусар тебетейде да бактылуулук жок. Түшкүсүн Парижден, кечкисин Лондондон тамактансаң деле бактылуу эмессиң. Ооба, мен чындыкты айтып жатам. Ошо суусар тебетейдин астындагы башта эмне деген көйгөйлөр кайнап жатканын билбейсиң. Адамдын жүрөгүндө тынчтык болмоюн, анын жашоосу жашоо эмес. Жүрөктү Аллахка сыйынуу, Аллахтан коркуу, Аллахтан үмүт кылуу гана тынчтандырат. Кылган ишиңе өзүң ыраазы болуп, ибадатыңа ичиң жылып, Аллахтын сага ыраазы болгонун сезип турсаң, мына ушул чыныгы бакыт. Көңүлүң ачык, жүрөгүң таза, маанайың жарык, өткөн ишиңди Аллахка тапшыргансың, келечегиңде Аллахка таянасың, мына ушул чыныгы бакыт. Бакыттын ачкычы саждада. Күнүңдүн актай барагын бакыт менен баштагың келсе, багымдат намазын убагында оку. Күнүң ибадат менен башталсын. Биринчи кыймылың рөкү сажда болсун. Сага тирүүлүктө ыраа көрүп жашоо берген жаратуучуңа ыраазычылык билдирүүдөн мурда башка ишти баштаба. 2 рет намаз окуп, өмүр, ыйман, ырыскы берген Аллахка шүгүр кылып, анан башка ишке өт. Ошондо бул күнү Аллахтын көз алдында, коргоосунда, аманчылыгында болосуң. Аллах коргоосуна алган адамды бөөдө кырсыктан, апаат балейден, оору сыркоодон, жин шайтандан, азгырык чакырыгынан, ачуу сөздөн, жаман көздөн, жалган жалаадан, куру дооматтан, көрө албастын көзүнөн, ичи тардын сөзүнөн сактайт. Багымдатка турбай уктаган аял берекелүү ырыскыдан куру калат. Күйөөсүнүн сүйүү, мээриминен алыстайт. Ден соолугу начарлайт, жалкоолугу күчөйт, көңүлү чөгөт, жүрөгү кысылат. Ал бүгүн Аллахтын коргоосунда эмес. Кырсыкка кабылса өзүн күнөөлөсүн. Жолу болбосо өзүн айыптасын. Жамандыкка учураса өзүн жемелесин. О өзүн мусулман санаган эжем жана карындашым, багымдатты көздүн карегиндей сактагыла. Багымдаттын 2 рекет сүннөтү сен үчүн бул дүйнө жана андагы нерселерден артык. Бул хадис багымдаттын сүннөтүнө карата айтылган. Сүннөттү дүйнөдөн артык болсо парзы кантип экен? Демек, багымдаттын парзын ары кой, 2 рекет сүннөтүн окусаң, сен дүйнөдөгү эң бай адамдардын бири болоруңду эстей жүр. Ишенимиң бекем болсун. Залым падышах Хажаж уулун зынданга салып, анан башын алууга буйрук бергенде, падышанын көзүнө тике карап, эгер сен аны бүгүн өлтүрбөсөң, эртең ал баары бир өлмөк деген кайраттуу энедей ишенимиң бекем болсун. 4 баласын казатка аттантып, 4-өө тең шейит болгонун укканда, балдарымды шейит кылуу менен менин баркымды көтөргөн Аллахка мактоо болсун деген ханса энедей ишенимиң бекем болсун. Токойдон ырыскысын издеп жүргөндө байдын көпкөн жигиттери эски алачыгын өрттөп эми эмне кылар экен деп шылдыңдап карап олтурушканда келип алардын кылганын көрүп, о жараткан, мен го ырыскы издеп басып кеттим, сенин көзүң кайда калды? Күнү түнү сени жалгыздыгыңды мактап, даңктап, сага өзүң тапшырган бечараны ушундай абалда калтырасыңбы деп дууа кылганда, аны угуп калган бай жигиттерин жемелеп, өзүнүн жакшы көргөн ак өргөөсүн тиктирип бергенин уктуң беле? Ушул токойдо өзүн Аллахка табыштап, жан кечирген кемпирдикиндей ишенимиң бекем болсун.
Азды да көптү да Аллахтан сура. Аллахтын берерине ишен. Баткан күндүн кайра чыгаарына кандай ишенсең, акыретке да ошондой ишен. Ишенимиң чала бучук болбой бекем болсун. Сен ааламдагы эң сулуу аялсың. Сенин жамалың күндү уялтат. Мүнөзүң нөшөрлөгөн жамгырдай жер бетин көркүнө чыгарат. Кичпейилдигиң толгон айдай нурданат. Оозуңдан чыккан жакшы сөздөрүң мисктен да жыттуу. Жамалыңды ыйманың менен коозду. Эсиңде болсун, денеңди алтын, көмүш же акак, жакут менен коозой албайсың. 2 рекет намаз, 1 күндүк орозо, Аллахтан башка эч кимге билдирбей берген садага, күнөөгө өкүнүп сызылып чыккан жылуу көз жаш, арамга чакырган шайтанга баш ийбей, Аллахтан уялуу, мына ушулар сенин кооздугуң, ушулар сенин сулуулугуң. Такыбалыктын кийимин кий, ааламдагы эң сулуу аял болосуң. Такыбалыктын боёгу менен боён, ааламдагы эң чырайлуу аял болосуң. Аялдын сулуулугу анын адебинде, аялдын сулуулугу анын жакшы кулк мүнөзүндө. Аялдын сулуулугу анын үлгүлүү жүрүм турумунда. Өзүңдү мына ушулар менен кооздоп көркүңдү ач. Бактыңды үйдөн изде. Көчөдөн бакыт издебе. Сен көчөдөн бакыт издейсиң, сени көчөдөн күнөө издейт. Сен бакытты таба албайсың, бирок күнөө сени табат. Көчө, базар, соода борбору, кафе, сулуулук салону, фитнес сыяктуулар сага бакыт тартуулабайт. Бул тарапка зарыл учурда гана бас. Атайын максат кылып алба, баарын акыркы орунга жылдырып сал. Бактың үйүңдө сени күтөт. Үйүңдүн сырткы каалгасын ачканда жүзүң жайнасын. Бул сенин үйүң, бул сенин чебиң. Бул сенин тозоктун отунан сактай турган тосмоң. Сени 2 дүйнө бактылуу кылчу жер ушу. Үйүнө батпаган, үйүнөн качкан, сыртты самаган аялдын өмүрү ушинтип бакыт даамын татпай жүрүп өтүп кетет. Үйүңдүн төрүндөгү бакытты башканын короосунан издеп убара болбо. Үңкүр да болсо үйүм бар деген ошо. Үңкүрдө үйүң болсо, үйдө сенин апалап тосуп чыгарып жүрпөң болсо, мындан өткөн бакытты кайдан издейсиң? Ушуга шүгүр де, ушуга каниет кыл. Байлыктын ачкычы каниетте. Эртең менен 6 саны аман ордунан турса, бүгүн кечке жетчүдөй азык оокаты болсо, анан ошого каниет кылса, бул адамга бүт дүйнө берилиптир. Адамдын курсагын тамак тойгузбайт, каниет тойгузат. Адамдын көзүн дүйнө тойгуза албайт, каниет тойгузат. Адамдын каалоосун да каниет тойгузат. Жокко сабыр кылбаган азга тобук кылбайт. Азга тобук кылбаган көпкө шүгүр келтирбейт. А көпкө шүгүр келтирбеген эң жакыр адам. Ал эч качан дүйнөгө тойбойт. Анын көзүн топурак гана тойгузат. Эжем жана карындашым. Турмуш дайым эле сен ойлогондой боло бербейт. Бирде ысык, бирде суук, бирде ток, бирде ач. Жашоо ошонусу менен кызык. Дайыма тобуктуу бол. Барга каниет кылып жашаган адам эч качан өкүнбөйт. Күйөөңдүн тапканына, колуңарда болгонуна каниет кыл. Ошондо кайсы бир күнү көздөгөн максатыңа жетесиң. Сыноодон сынбайсың, баарын багынтасың. Байлык мал дүйнөнүн көптүгү менен өлчөнбөйт, каниет топук менен өлчөнөт. Ажырашууга шашылба. Эч бир себепсиз эле күйөөсүнөн талак сураган аялга Аллах Таала каргыш айтат. Адал иштердин ичинен Аллахтын ачуусун келтиргени ажырашуу. 2 мусулмандын ажырашуусу Аллахтын аршын титиретет. Ажырашууга шашылба. 100 аял ажыраса, 98 ажырашканына өкүнөт. Эркектин баары сыдыргыга салгандай деп ойлойсуңбу? Азыркыңдан да жаманга туш келип калсаң эмне болот? Жет такыр эрсиз өтүп кетсеңчи. Турмушта ар кандай болот, айрыкча эркектердин көбү үй бүлө куруу, аны башкаруу, багуу, тарбиялоо деген оор иштерге да даярдыгы жок, түшүнүгү жок, бир эле нерсеге кызыгып үйлөнүп алат. Анан турмуш арабасын тарта албай, үй бүлө жардын кырында калат. Ушул учурда аял киши күйөөсүнө түшүнүү менен мамиле кылып, аны колдоп, жөлөп, даяп,
сүйөп сүрөп, колунан келишинче жардамын берип, үй бүлөнү сактап калууга аракет кылуусу керек. Үй бүлө бул табылгыс баалуулук. Аны жоготуп алуудан корк. Сүйүктүү эжем, карындашым, болор болбоско мен кетем деп күйөөңдү коркутпа. Ушинсем коркуп калат деп да ойлобо. Кетем деген сөз айтылган сайын үйдүн берекеси кетет, куту учат. Кетем деген сөз айтылган сайын күйөөңдүн сага болгон жакшы көрүү сезими өчөт, мамилеси сууйт. Ошон үчүн бул сөздү оозуңа алба. Турмушка чыгып, күйөөңдүн босогосун аттаганда мындан өлүгүм чыксын деген ниет менен атта. Ажырашууга шашылба, андан кийинкисин жакшылап ойлон. Ажырашуу менен бир баледен кутулушуң мүмкүн, бирок алдыңда андан да чоң бале күтүп турганын унута көрбө. Ичиме баткан тышыма да батат. Ичиме баткан тышыма батпайт белең. Келе бер деп күйөөсүнө таарынган кызын чакырат экен кээ бир апалар. Каран күндүкү десе, ич менен тыштын айырмасы чоң да. Ичинде 9 ай батырганын эч ким талаша албайт, бирок тышына 9 күн батарына шегим бар. Чыккан кыз чийинден сырткары болгону ийги, кеткен кыз төркүнүнө конок. Үйдөгү түккө турбаган келишпестикти болор болбос таарынычты апасына сүйүнчүлөгөн келинде акыл жок. Анын айтканына ишенип дароо келе бер деп чакырган апада да акыл жок. Акыл жок дегеним булар экөө тең бир эле кыздын эмес, бүтүн бир үй бүлөнүн бактысына балта чапчуу ишти баштап жатышканын билбегенинде. Күйөөсүнө таарынып апасыныкына кетип калуу үй бүлөлүк жаракага кагылган алгачкы шынаа. Муну жаш келин түшүнбөсө да апалар түшүнүшү керек. Апалар кыздарын чакырып алуунун ордуна келип алган кызын жакшы айтып, жай түшүндүрүп, күйөөсү анын таарынып кетип калганын билгенче кайра үйүнө жеткирип коюшу энелик парыз, энелик милдет. Ажыраштыруу ары турсун, жөн эле чай ичип кет, конок келет жардам бер, бизден кабар албай калдың, бат-бат келип тур деген сыяктуу сөздөрдү акылдуу эне турмуштагы кызына түк айтпашы керек. Аялынын күн алыс төркүнүнө бара бергенин эркектердин көбү жактыра бербесин эркек катары эскертип коеюн. Сүйүктүү апалар, кызыңызга боор ооруп, анын келечек жашоосуна балта чаппаңыз. Эне кызын жакшы көрөт, сагынат, куса болот, бирок кызынын бактылуу жашоосу үчүн мунун баарына убактылуу болсо да сабыр кылууга туура келет. Эсиңизде болсун, кыздын бактысы күйөөдө. Күйөөгө чыккан кыз ажырашып сиздин жаныңызда бакыт таба албайт. Кызыңардын бактысына балта чаппагыла, мээримдүү апалар. Төркүнгө ташыба. Чыккан кыз чийинден тышкары экени мурдараак айтылгандай болгон. Кыз турмушка чыккандан кийин күйөөсүнүн үйү анын да үйү экенин билиши керек. Эми ата-энесине, бир туугандарына караганда күйөөсү, кайын журту жакын экенин сезиши керек. Агарып көгөрөр жери ушул болгондон кийин ушунда жакшы жашап, ушундагылардын тилин таап, көңүлүн жебитип, орун очок алышы зарыл. Кээ бир кыздар турмушка чыккандан кийин да өзүнүн ата-энесине, туугандарына жардам бергиси келип, күйөөсүн кайын журттун жат адамдардай көрөт. Үйүндө бир аз ашыкча көрүнгөн нерсени төркүнгө ташый берет. Күйөөсүнөн сурап да берет, сурабай да берет. Анысы ары турсун, күйөөсү тапкан акчадан уурдап төркүнүнө бергендер да жок эмес. Өзүңдүн колуңдан келсе, күйөөң ыраазы болсо, аны менен келишип, маслихеттешип, анан жардам бере бер. Аны да кезде зарылдыкта. Төркүнүнө ташына берген аялдарды эркектер жактырышпайт. Ушунун айынан кер-мур айтышып, ушунун айынан жаңжал чыгат. Кудай сактасын, ошонун айынан ажырашып тынгандар да бар. Өзүңдүн тирүүлөө жесир, балдарыңдын тирүүлөө жетим калуусуна себеп боло турган майда чүйдө иштердин баарынан сактан. Төркүнү жакындын төшөгү жыйылбайт. Төшөгү жыйылбаган үйдө эркек көп турбайт. Эркектин иши сыртта болуп, үй ичине анча маани бербегенде көрүнгөнү менен көп эркектер үйдөгү иретүүлүктү, тазалыкты каалайт. Үйдүн чачылып жатканы, анан да үйдү ошол тийде
таштап коюп аялынын төркүнүнө кетип калганын көп эркекке жакпайт. Эркек үйгө киргенде аялы үйдө болгону жакшы. Жакшы маанайы менен келген эркек да үйдөн аялын таппай калса көңүлү чөгөт. Төркүнүнө бат-бат бара бергени аялга өз үйүндөгү милдеттерин унуттурат. Күйөөсү, балдары, үйү, өз тирилиги бар экенин унутуп, мурдагы кыз кезиндегидей эле ата-энесинин үй кылып алгандар бар. Кечинде эле үйүнө бир келгени болбосо күндүзү тиякта. Мындай жашоо башында анча маанилүү болбогону менен бара-бара үй бүлөнүн ынтымагына доо кетирет. Кайсы жерден агарып көгөрүп, кайсы жерде бактыңды табарыңды бил. Ошол жерге байлан, ошол жерге үйрөн, ошол жердин ырын ырдап, ошол жердин орогун ор. Төркүнүң жакын болсо да төшөгүң жыйылуу болсун. Илим бакчасына баш бак. Дин илими бакыт эшигин ачат. Илим жүрөктү жебитет, Аллахты ыраазы кылат. Аллах кимге жакшылык кааласа, аны дин илиминде аалым кылат. Илимиңди арттыра турган китептерди оку, Куран окуганды үйрөн. Facebook, WhatsApp, Instagram жана башка кетирген убактыңды тең жарымын эле китеп окууга кетирсең жетет. Китеп окууга, Куран окууга жана жаттоого, тамакка же уйкуга убакыт бөлгөндөй эле убакыт бөл. Оку, түшүн, окуганыңды иш жүзүндө пайдалан. Диндеги илимсиздик караңгыда чыраксыз калгандай. Бул караңгыда сага китеп шам болот. Үйүңдүн бир бурчунда кичине болсо да китепканаң болсун. Атыр, упа, бет май сатып алгандай эле китепти да сатып ала бер. Тигилер түгөнөт, китеп калат. Тигилерди бир аздан кийин кайра жууп саласың. Китептен окуганыңды жүрөгүңдө түбөлүк калат. Үйүңдүн бир бурчуңда кичине китепканаң болсун. Бош убактыңды ошол жерде өткөр. Аллахтын эң биринчи буйругу оку, ушул буйрукту аткар. Өзүңдөн өйдөнү караба. Жашоодогу максатың байлыкка байлап алгандарга түк караба. Ооба, ал даамдуураак тамак жейт, жумшагыраак жаздыкка жатат, бирок кара курсак картөшкөгө деле тоет. Жаздыгы жок жатсаң да уйку канат. Моону эсиңе бек түй. Бир күнү сен дагы, ал дагы топурак жазданат. Ошол күнү анын башына жибек менен капталган тооктун үлпүлдөк тыбыты шыкалган жаздыкты кое алса кана. Койсо да анын ага кандай пайдасы бар? Баарыбыздын барар жерибиз бири-бирибиздикинен эч айрылгыс окшош. Жашоо максатын байлыкка байлап алгандарга түк караба. Жок, алар сен ойлогондой бактылуу эмес. Жашоодогу максатын билбеген адамды бактылуу деп ойлоонун өзү бакытсыздык. Дааратканага ээн эркин бара албаган адамда кайдагы бакыт? Мейли, төгөрөктүн төрт бурчун төрт айланып эс ал. Эл жебегенди же, эл ичпегенди ич, эл кийбегенди кий, а бирок жүрөгүңдө бейпилдик болбосо кайдагы бакыт? Бактылуулук ыйманда. Аны ыймандын даамын татып көрбөгөндөргө түшүндүрө албайсың. Ыймандын даамын тат. Жашоодо турмуш катты, өзүңдөн жогоруну караба. Ылдыйраагын кара. Башыңа баале жааса да бир Аллага шүгүр кыл. Аид аль-Карни айтат: Иорданиянын Ирбид шаарында бир досум дарыланып жаткан. Күн сайын ал абалын сурап турчумун. Бир чалганымда аябай таң калтырган иорданиялык жесир аял тууралуу кеп салды. Айтымында 5 баласы 5 тең оорукчан, майыптардын арабасында отурат. Байкуш эне күнү-түнү алардын жанынан чыкпайт. Ошентсе да аялдын жүзүнөн кайгынын учкуну сезилбей. Отурса турса, кирсе чыкса Аллага мактоо айтканынан, шүгүр кылганынан жазбайт. Угуп алып, мен да бир чети таң калып, бир чети кыжалат ойго кептелдим. Мына ушундай адамдар да болот экен. Күйөөсү жок, турмушу начар, оорукчал, 5 баланы жалгыз карайт, булганса жууп тазалайт. Айтор жашоосунда жакшылыктын жышааны жоктой.
Анткени менен тагдырына наалат айтып нааразы болбой, тескерисинче Алланын бешенеге жазганына шүгүр кылып, күндөрүн гүлзарга айлантып алыптыр. Эми айткылачы, мына ушул аялдын жашоосунан да оор жашоону көрдүңөр беле? Күйөөсү жок, каралашар жакыны да жок, балдары баса албайт, түйшүктүн баары өзүнүн мойнунда. Бирок маңдайы жарык, баарына шүгүр кылат, жогуна өкүнбөйт. Ал мына ушунусу менен бактылуу. Эми айткылачы мага, мындан өткөн бактылуу адам барбы? Жашоонун эң оор учуруна өзүн бактылуу сезе алган адамдан өткөн да бактылуу адам болмок беле? Кубаныч шаттыкка курчалып турганда өзүн бактылуу сезүү баарынын эле колунан келет. Бирок кайгы балээнин капасында камалып турганда өзүңдү бактылуу жандай көрсөтүү колуңдан келеби? Кыйналганда шүгүр кыл, кайгырганда мактоо айт. Ыймандын чыныгы даамы ушул. Досум, бул аял жөнүндө айткандан бери өзүмдү алсыз сезем. Окуя мага өтө чоң сабак болду. Аллахым ушул сабырдуу аялга ырайымыңды жаадыр, жашоосун жеңилдет, балдарына шыпа бер. Дайым эле көрүп билип жүрөбүз, делегейи тегиз өксүгү жок аялдар да бар. Антсе да алардын жүрөгүндө тынчтык жок. Таңды кайгы менен тосот, кечти ый менен узатат. Баары алдында үйүлүп жатат, бирок бакыттын карааны көрүнбөйт. Мунун себеби маңдайына жазылганга ыраазы эмес, жаратканга баш ийбейт, жашоодогу максатын түшүнө албайт. Ошон үчүн ал бакыттын даамын тата албайт. Аллахым, мына ушундай жашоодон өзүң сактай көр. Күйөөң сенин бейишиң. Кандай аялды жакшы деп санайбыз деп сураптыр бирөө пайгамбарыбыздан. Карасаң көзүң кубанса, буйрусаң дароо аткарса, сен жокто абийирин жана сенин малыңды сактаса, ушул аял жакшы аял дептир ал. Күйөөң караганда анын көзүн кубанткандай бол. Кайра карагысы келсин. Анын айтканын жазбай аткарганга аракет кыл. Ал жокто абийириңди сакта. Ушунда сага күйөөң ыраазы болот. Күйөөң сага ыраазы болсо, сен күйөөңө ыраазы болосуң. Экөөң бири-бириңе ыраазы болсоңор, силерге Аллах ыраазы болот. Аллах ыраазы болсо, силердин бул дүйнө жашооңор да, акыретиңер да бактылуу. Пайгамбарыбыздын ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун. Дагы бир сөзүн эскертейин. Кайсы бир аял күйөөсүн ыраазы кылып жүрүп дүйнө салса, анын барар жери бейиш. Ушул хадисти жүрөгүңө бекем түйүп сактап ал.